Интервьюңузда айтып атасыз, ошол ар бир ошол өнүккөн өлкө өзүнүн желегин ошол жерге сайып койсо, Кайсы жерде? анан кийин андан сырткары дагы бир 40 элчилик бар экен, ошолорго дагы ошол нерсе менен ошондой кийин бир бөлүп берсек дегендей нерселер айтылып атыптыр да. Ушундай сөздөр Кыргызстандын жанагы бүтүндүгүнө, эгемендигине шек келтирет деген пикирлерге кошуласызбы? Жок, мен кошулбайм. Анткени мен айтып атам, кайсы жерге грант келсе, ошол жерге ошо өлкөнүн желеги илинип туруш керек. Биз көрүшүбүз керек. Кайсы жерге грант келди, кайсы суммада келди, анан ошондон бизге эмне пайда болду. Биз ошонун баарын көрбөй атабыз да. Мына азыр 4 айдан бери депутаттык жумушчу топтун жетекчиси болуп иштеп атам, кредит гранттар боюнча. Ошо гранттар каякта деп биз азыр изин таап атабыз да. Учету бар, бирок балансы да жок. Кайсы жерде эмне болуп иштегенин баары тең жок. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Рыбачыга кирип баратканда Япониянын корни деревьев деп ушундай бир чоң программасы бар. Азыр жана өрүк тиккенди үйрөтүп атышат. Ал жерде бүт Япониянын атайын флагынын, желегинин баарын илип коюп көрүнүп турат да. Мына Кыргызско-Российский фонд азыр кредиттерин берип атат. Кайсы жерде кайсы мекеме ошонун акчасын алып иштесе, мына Россиянын акчасы менен жардам берген деп Кыргыздын желеги жанында Россиянын желеги илинип турат. Биз ошо желеги илинген жерге грант келиптир, кредит келиптир, ошо кандай иштеп атат деп Кыргыздын жарандары билип туруш керек. Биз андан такыр терикпешибиз керек. Мына коомдук пикир, анын ичинде социалдык тармактардагы ошол пикирлердин баардыгына көз салчу болсок, сизди көпчүлүк колдогон жок. Сиздин ой пикириңизди кандай түшүндүрсөңүз дагы, андан сырткары ушул депутат Акылбек Жапаровду чакыртып алалы деген дагы ойлор айтылып атат. Буга сиз эмне деп жооп бересиз? Ар бир киши өзүнүн оюн айтууга милдеттүү жана укугу бар. Ошон үчүн бизде конституция иштейт да. Ал эми менин ойлорумду 2008-жылы айткан оюмду 2018-жылы түшүнүштү да. Мына азыр 10 миллиард доллар кредит алып турабыз, грант алып турабыз. Ошонун 7 миллиарды кредит, 3 миллиарды грант экен да. Ушул гранттардын баш аягына чыккандан кийин балким Акылбек туура айтар деген дагы ой келер да. Ар бир кишинин өзүнүн ою бар, эмне кылайын деген. Айтайын дегенге укугу бар. Ал эми шайлоочулар болсо президент менен парламентке бир гана баа бере алат. Эмки 2020-жылы келгенде шайлабай коюш керек да. Ал ошондой алардын укугу бар.